Күнү бою болгон орчундуу окуяларды 11 каналы ортого салат. Мен Назика Атамбекова аларды кыскача мазмуну менен тааныштырам. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коомдук талкуунун убактысы бүттү. Эми баш мыйзамдын жаңы редакциясы парламентке ушул аптада сунушталат. Ал арада Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскердик машыгуусу балыкчыда өтөрү маалым болду. Ал эми Пакистанда намазга жыгылган элге кол салуу болуп, жардырууда ондогон адам жаракат алса. Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусиянын ортомчулугу астындагы келишим күчүнө кирди. Бул кабарларды толугураак алдыдагы мүнөттөрдө көрөбүз. Бүгүн 13-сентябрда референдум жолу менен Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коомдук талкуунун убактысы бүттү. Эми Конституциянын коомдук талкуудан кийинки соңку редакциясы парламентке ушул аптада сунушталышы керек. Белгилей кетсек, КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс жана Республика Ата журт фракциялары референдум жолу менен Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөргөн. Өзгөртүүлөргө ылайык өкмөт башчынын ыйгарым укуктары күчөтүлөт. Буга чейин депутат Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы чыккан. Ал арада баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөр өз ара биригип, жакында бирдиктүү улуттук курултай өткөрүүгө камынууда. Бардык күчтөрдүн башын бириктире турган улуттук курултайда эмдиги жылы өтө турган президенттик шайлоонун алдында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнүн кесепеттери талкуулана турганы айтылды. Эске салсак, президент Конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн тегерегинде айтылып жаткан күнөөлөр негизсиз экенин билдирген. Ошондой эле 2010-жылы кабыл алынган Конституция өз максатына жетпей калганын белгилеген. Башка кабарлардан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскердик машыгуусу 15-21 сентябрь аралыгында балыкчыда өтөт. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиришкендей, ири аскердик машыгуу буга чейин Кыргызстанда болгон эмес. Машыгуу Тынчтык миссиясы 2016 деп аталып, террорчулукка каршы багытталууда. ШКУга 8 өлкө мүчө. Буга чейинки ири аскердик машыгуулар Кытай, Орусия жана Казакстанда өткөн. Эми аламдагы кабарларга өтөлүк. Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусиянын ортомчулугу астында келишим 12-сентябрда күчүнө кирди. АКШ менен Орусия бул келишимди Сириядагы 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушту токтотуу үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк деп атоодо. Эгер келишим кеминде 1 апта толук сакталса, АКШ жана Орусия Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Фатих Аль-Шамш согушкер тобуна жана өзүнүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко каршы биргелешкен чабуулдарын баштайт. 6 жылдан бери Сирияда 250 миңден адам өмүрү кыйылды. Ал арада АКШнын коргоо министрлиги өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун басма сөз катчысы Абу Мухаммад Аль-Аднани Сириянын түндүгүндөгү Америка навас окууларынан улам өлгөнүн билдирүүдө. Айрым маалымат булактарында Аль-Аднани Абу Бакр Аль-Багдадиден кийинки эле экинчи башкаруучу деп айтылып жүргөн. Жаңылыктарды улантабыз. Пакистандын Шикапур шаарында майрам алдында намазга жыгылган эл жардырууга кабылышты. РИА агенттигинин маалыматына караганда, топтолгон адамдардын арасына кирип барып, өзүн жардырган жангешти ондогон адамды жаракат кылган. Полиция болсо экинчи шаарда уюштурулуп жаткан теракт алдын алынганын кабарлады. Согушкерлер шииттер топтолгон иш-чарага кол салууга камынып жатышкан, анткени менен шектүүлөр колго түшүп, бир жигчи өлтүрүп, экинчиси камакка алынды. 11-ден алыстабай туруңуз, бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарларга ортоктош болосуз. Айда жылда көзгө бир жылт этип көрүнгөн депутаттарды жоопкерчиликке тартуу маселесин тармактык комитет көтөрүп чыкты. Эми алардын айлык маянасы кыскарат. Мектеп окуучусу эмес, 1,5 жаштагы бөбөктүн кадамы интернеттен башталат. Балаңыздын дүйнөлүк желеге болгон көз карандуулугун кантип токтото аласыз? Кабарчыбыз айтып берет. Бул арада кыргыз мушкерлери кикбоксинг жаатында ийгиликтерди жаратууда. Спортчулар дүйнө чемпионатынан 3 медаль алып келди. Толугураак бир аздан соң. Жергиликтүү жаңылыктарга кайрылабыз. Жогорку кеңеште жыйындарга себепсиз катышпаган депутаттардын жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти тууралуу комитеттин төрага орун басары Алмамет Шыкмаматов билдирди. Айтымында июнь айында жыйынды себепсиз калтыргандардын жоопкерчилиги каралат. Өткөн сессиядагы июнь айында жумушка келбеген депутаттардын тизмеси 20-дан ашты, 23 депутат болду. Алар ар кандай себептер менен ушул жумушка келбегендерин түшүндүрүштү, бирок көбүнчөсү ушул командировка эмес, ден соолугуна байланыштуу эмес, жана андай үй бүлөлүк шарттарга деген бир түшүндүрмөлөрдү айтып атышат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жеке депутаттын жеке өзүнүн
мыйзамга, тартипке, өзүнүн милдетин аткарууга болгон мамиледе жана абийиринде болуш керек деп. Буга чейин парламенттин жыйындарында өтө аз депутаттар катышканы коомчулуктун сын пикирлери жараткан. Жыйынга катышпаган депутаттарга карата кандай чара көрүлүүсү керек экендигин катардагы шаардыктардан да сурап көрдүк. Менимче аны коомчулук бир өзүнүн оюн айтат болуш керек, элден сураш керек. Эми чындыгында бир жагы көпчүлүккө жакпай атат ал. Аны депутаттар өзлөрү чечиш керек да. Бир канча чечим кабыл албады. Машинадан отказ кылышты, башка привилегиядан отказ кылышты. Аны жөнүндө агулын айта беришке болбойт. Аны өзлөрүнүн уже окончательный жакында чечим кабыл алышат. Мына ошондо белгилүү болот. Шара көрүш керек. Элдин таламын талашабыз деп элдин өкүлүгү болуп шайланып келишип алып анан жумуш катары көрүш керек да. Айлык алышып атат. Бардыгы катышыш керек. Анан көпчүлүгү катышпай жанагы өздөрүнүн бизнеси менен кетип калып атат. Башка жумуштар менен алакты болуп, элдин өкүлү болуп келгенден элдин таламын талашып, ошо эл үчүн тиги мыйзамдарды жазып, ошонун аткарылышын текшерип элге жеңилдик келтириш керек да. Көрүш керек. Иштебеген иштебейт да бизде. Ошол да болду. Көп депутаттардын жыйынга катышпаганы жада калса кворум болбой калган учурлар. Жогорку кеңеш үчүн жаңылык деле эмес. Буга чейин ишке келбеген депутаттардын тизмеси телеканалдардан көрсөтүлмөк болуп, бирок бул дагы ишке аша элек. Теманы билим берүү жаатына бурсак, учурда билим алууда заманбап технологиянын ролу чоң мааниге ээ. Орусиялык окумуштуулар мектеп окуучулары гана эмес, 1,5 жаштагы бөбөктүн кадам таштоосу интернет желесинен башталарын билдирүүдө. Бирок интернет оорусунан көз карандуу болуп калуусу да өзүнчө көйгөй. Канткенде түрдүү гаджеттер аркылуу баланын интернетке болгон көз карандуулугун алына алса болот. Жана жашы жете электердин жүрүм турумун дүйнөлүк жебе аркылуу контролго алууга мүмкүн. Кесиптешим айтып берет. Бүгүнкү күнү интернет коомго аралашуунун маанилик куралы болуп, китеп окуу, таза абада сейилдөө, кадимки короодо ойноо өңдүү социалдык активдүүлүктүн формаларын бала жашоосунан сүрүп чыгара баштады. Окумуштуулар азыркы балдар 2-4 жашынан баштап эле интернетке аралашып жаткандыгын айтышат. Орусиялык педагогика илимдеринин доктору Эвелина Печорская өз илимий эмгегинде булгурактагы балдардын 40%дан ашыгы мобилдик телефон, планшет аркылуу интернетке киргенди билишет деген бүтүмгө келген. Айрым балдар 1,5 жашында эле интернет менен таанышканга үлгүргөнү белгилүү болду. Ал эми Кыргызстанда мектепке чейинки балдардын интернетке аралашуусун иликтегендер азырынча жок. Ошентсе да балдардын эртелей заманбап технологияларды өздөштүрүп интернетке аралашуусу бизге деле мүнөздүү көрүнүш. Бул жакшыбы же жаманбы бир бетке жооп бериш кыйын. Бишкек тургуну Аида Абайалдыева 4,5 жаштагы Айбикенин апасы. Соңку 1 жылдан бери Аида кызына чөнтөк телефондон мультфильм көрүп же ойын ойноосуна чек коюп, интернетте убакыт өткөрүүсүн катуу көзөмөлдөп калганын айтат. Кызым кичинекей жагынан да 1,5 жаштан эле компьютер сотка менен ойнойт да. Анан бул сотка деле мозгко вредно экенин билебиз. Мындай 1 жылдан бери карматпайм сотка менен. Балдарыбыз болсо азыр компьютерде ойноп атат. Ошо канча убактысын алат. Алар ошого берилип алышат кээ бир балдар. Бул өтө эле аябай балдар үчүн зыян да. Күн сайын коом санариптештирилип баратат. Балдарыбыз мындан да технологиялар өнүккөн заманга туш болушат. Андыктан гаджеттерден чектөө туура эмес деген пикири менен дагы бир ата-эне Данияр Аманалиев бөлүштү. Ал өзү бош убактысын компьютер менен өткөрөрүн айтып, интернеттеги айрым оюндар балдардын аң сезимин жетилтип, алардын өөрчүшүнө дагы жардам берерин айтып берди. Я играю, потому что мне с ним интересно. Мен компьютер оюндарына өзүм дагы кызыгам. Себеби ал жактан көп пайдалуу нерселерди алам. Балама дагы бир нерсе айткым келсе, оюндан үлгү катары тиешелүү нерсени алып, анан түшүндүрөм. Я могу использовать примеры из этой игры. Это очень полезно. Кыргызстанда өспүрүм балдардын интернет, компьютерлерден көз карандуулугун иликтеген бирден бир адис бул педагогика илимдеринин кандидаты Владимир Школьный. Айтымында учурда Кыргызстандагы жалпы өспүрүмдөрдүн 16% онлайн оюндарга байланып калгандар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2015 жылы интернетке карата көз карандылыкты психикалык ооруга теңөө демилгесин көтөргөн. Жана эл аралык бул уюмдун баамында ириде мындай көз карандуулукка көбүн эсе өспүрүм балдар кабылып жатышат. Балдардагы ата-энесинин гаджеттер менен колдонгонун турашат. Ата-энелер болсо алардын жаңы технологияны бат эле өздөштүрүп кеткенине таң калышат. Себеби алар бардык нерсени ата-энелерден үйрөнөт.
интернеттен балдарынын убакыт өткөрүүсүн көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Бул нерсе балдардын чектелүү континенти бар сайттарга кирип кетүүсүнөн же ар кандай вирустарды жуктуруп алуудан коргоого маанилүү. Ата-энелер үчүн жергиликтүү IT компаниялардын биринин өкүлү буларды кеңеш кылат. Есть такой браузер, как Google Chrome, там есть функция. Google браузеринде атайын функциялар бар. Ал функциялар аркылуу ата-энелер балдарынын интернет тармагында жүрүүсүн көзөмөлдөсө болот. Мисалы, бала кайсыл бир керек эмес сайтка кирем десе, ата-эне ал сайтка функциянын жардамы менен тыюу салып коюуга мүмкүнчүлүк тапса болот. Функцию. И таким образом можно контролировать своего ребенка. Компьютердик оюндар балдардын убактысын алуу менен алардын аң сезиминин жана логикасынын өсүшүн жайылтат. Андыктан адистер эгерде ар бир ата-эне өзүнүн балдарынын саламаттыгын ойлосо, аларга бош убактыларын бөлүп, виртуалдык жашоодон дагы чыныгы жашоо алда канча кызыктуу экенине үйрөтүүлөрү зарыл. Спорт жаңылыктарынан кыргызстандык спортчулар кикбоксинг боюнча дүйнө чемпионатынан 3 медаль алып келди. Мекендешибиз Акрам Баратов 3 мыкты мушташ өткөрүп, алтын медаль багындыруу менен бирге дүйнө чемпионунун намын алды. Дилшат Мавлянов күмүш медаль алса, Каниет Кадыров турнирдин коло медальчысы болду. Дүйнө чемпионаты Ирландияда жыйынтыкталды. Күндүн орчун окуяларын жеткирүүгө аракеттендик. Мен Найза Катамбекова, сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Кайыр.